Assalamu alaikum. Desin TV kanalının kattalıuçulары. Bugün men uşul bir neçe günden beri başlap gele жатқан Zobolo Майдан деп бүгүн атап койдум. Ушул кандай деп аташты дагы билбей келаттым эле. Бүгүн ошол нерсеге токтолдум. Анткени биз ушул майданда биздин ак ниет деп эсептеген эл үчүн кызмат кылып берет деп ишенген адамдарыбыздын зоболосун кандайдыр бир деңгээлде талкууга алып, ошолорго добуш беребиз достор. Кече күнү мен Адахан Мадумаров, Курсант Асанов жана белгилүү кыргыздагы бизнесмен Урматбек Бартабасовдарды көрдүм эле. Абдан менин кичинекей каналым үчүн активдүү катышып бердиңиздер достор. Сиздерге чоң ыраазычылыктарды билдиремин. Ушул бир күндүн ичинде, бир сутканын ичинде 15 миңден ашык просмотр кетти. 1000ден ашык, 1100 экен. Мен азыр эле көргөнүмдө комментарий жазылды. Мен ошол комментарийлерге карап туруп гана баалайм. Өзүңүздөр деле байкап көрсөңүздөр болот достор. Бул жерде албетте баягы бокста орусча айтып коет эле. Види явным преимуществом одержал победу Баланчаев түкүнчө деп айтчу эле да. Ошондой өзгөчө чоң айырмачылыктар менен бул жерде биринчи орунду Адахан Кимсанбаевич Мадумаров утуп алды достор. Көрдүңүздөр кандай болуп жаткандыгын. Ал эми экинчи орунду болсо генерал Курсант Асанов, үчүнчү орунду Урматбек Бартабасов алды достор. Мен Урматбек Бартабасовду экинчи же болбосо экөөнү тең эле экинчи орунга коюп коеюн деп деле ойлодум эле, бирок тилекке каршы Урматбек Бартабасовду кыргыз коомчулугунда тааныбаган дагы адамдар бар экен да. Эми ошондуктан бул жерде бул саясатчы абдан кыйын, анан бул мындай деп мен бөлбөймүн. Бардык эл үчүн кызмат кылган саясатчылар дагы деле кызмат кылып беришет деп ойлоймун. Ушул үч инсандын достор. Эмесе кеттик кийинки коомдук ишмерлерге келели. Бүгүнкү биздин ушул Зоболо майданга алып кирүүчү адамдарыбыздагы абдан кыргызга белгилүү инсандар достор. Ошол Садыр Жапаровду көптөн бери адамдар суранып жатышат эле. Чыдамсыздык менен Садыр Жапаровдун колдоочулары дагы абдан көп. Ошолордун ой тилектери, суроолору боюнча бүгүн биз кыргыздагы белгилүү инсан, кыргыздын Че Геварасы, кыргыз үчүн күйгөн ушул кумтөр боюнча чоң маселелерди дайыма талашып, элдин талабын талашып, азыр тилекке каршы ошол абакта отурат. Биз чыгып кетишин Кудайдан тилейбиз, жогору жактагы адамдардан суранабыз. Ошол коомдук ишмерибиз Садыр Жапаров жөнүндө сөз болмокчу достор. Достор, Садыр Жапаров жөнүндө сүйлөшө турган болсок, эми Садыр Жапаров биздин кыргыз элине абдан эле кеңири белгилүү саясатчы. Ушул кыргыз элинин келечеги үчүн, кыргыз жеринин келечеги үчүн, келечектеги муундарыбыздын ушул таза, жакшынакай жаратылышта жашаш үчүн биздин байлыктарыбызды башка мамлекеттин адамдары башкача бир жолдор менен билиндирбей, карапайым адамдардын мээнетин талаага кетирип, алдап алып кетпесин деп күрөшүп, ушул элдин тагдыры үчүн жүргөн эр жүрөк, тайманбас көз караштагы жигиттерибиздин бири. Жакшы билесиздер, Садыр Жапаров дагы андай рекламага муктаж эмес, коомчулук абдан жакшы түшүнүшөт, өзүнүн миңдеген электораты бар, миллиондогон. Тилекке каршы ушул жаңы президент келгенде, Сооронбай Шарипович келгенде мындай биринчи үмүт оту болгон эмес. Анткени бул киши деле СДПКдан келди, ошол эле Атамбаевдин саясатын жүргүзөт дегендей ишенич жок болгон да. Андан кийин эле коомдо чоң өзгөрүүлөр боло баштады. Ошол коррупциялык бир иштерге байланышы бар деп мурдакы президент Алмазбек Атамбаевди өзүнүн жан жөкөрлөрү менен кошо, премьерлери менен кошо, мурдакы премьерлерди кошуп туруп чоң камоолор, коррупциялык иштердин бетин ачуулар болду. Коомчулук албетте ушул саясий кадамдардан кийин кандайдыр бир чоң өзгөрүүлөрдү күткөнбүз. Эми Садыр Жапаров чыгат, Өмүрбек Текебаев чыгат, жана башка бир өзгөрүүлөр болот деп тилекке каршы Өмүрбек Текебаев чыкканы менен тиги Садыр Жапаров чыкпай калды. Өмүрбек Текебаевдин дагы ишин эмнегедир сот органдары ушул кезге чейин бүтүрбөй келе жатышат да достор. Бүгүнкү биздин каармандарыбыз Садыр Жапаровдон кийин Өмүрбек Текебаевди карайбыз. Элдер кандай канча балл берип
сүйлөшөт экен. Мен ушул бүгүн атайын 2 саясатчыны койдум, достор. Бул 2 саясатчы тең абдан биздин элибизге эмгектери сиңген саясатчылар да. Садыр Жапаров абдан ушул турмуш жолунда Бакиевдин мезгилинде депутат болуп иштеген, аны кээ бири Бакиевчилерге кошо калышат, кээ бири дагы бирөөлөргө кошушат. Иши кылып кандай болгон учурда дагы ар түрдүү көз караштагы адамдар бар экен. Биз эми сен мындай дебе, бул мындай деп андай мен азыр айтууга айтпаймын. Анткени как арбитр катары сиздер өзүңүздөр жыйынтык чыгарып, канчалык деңгээлде ушул жигиттин зоболосу коомго сиңгендигин, бийиктик даражасын көрсөтүп бересиздер. 1ден 10га чейин эле эсептегиле, достор. Мен кече Мадумаров жөнүндө айтканда айта кеттим, абдан чоң бааларды коюп турсуздар. Эми албетте өзүңүздөрдүн эркиңиздер, катышып бергениңиздер үчүн рахмат. Мындай реалдуу жыйынтык чыгара турган болсок, ушул 1ден 10га чейин эсептесек, андан кийин Өмүрбек Текебаевди дагы ошондой кылып эсептейбиз. Анан эсептеп туруп, реальный кимиси чын эле алдыңкы көз карашта деп. Эми бул кечээки менин передачамда 15 000 адам көрдү. Бүгүн канча адам көрөт мен билбеймин, бирок 1000 адам көргөн учурда деле ошонун негизги бир кандайдыр бир деңгээлдеги адамдардын көз карашы кандай экендигин билип коюуга болот. Биздин максат ошол гана, достор. Ал эми Садыр Жапаровдун өмүр баяндарын ошол бир сыйра карап көрө турган болсок, Денетарбия институтун бүтүрүптүр 91-жылы. Андан кийин Кыргыз Россия Славян университетинде юридикалык факультетин бүтүрүп, юрист деген наамы бар. Ар түрдүү кызматтарда иштеп, ушул элдин жолунда жүргөн жигит, достор. Ошондуктан активдүү катышып, ушул Садыр Жапаров жөнүндөгү пикирлериңерди кенен жазып, каалоо тилектериңерди айтып коюңуздар. Андан кийинки биздин каарманыбыз, достор, Өмүрбек Чиркешевич Текебаев. Өмүрбек Чиркешевич Текебаевди дагы биз абдан эле жакшы билебиз. Ар бир адам Өмүрбек Чиркешевич Текебаев дегенде көзүнө элестеп, ушул кишинин кылган иштери жана башка өзүнүн бейнесин пешенебизге тартып билип турабыз. Ар кимибиздин ар кандай ойлорубуз бар. Өмүрбек Чиркешевич Текебаевди, достор, мен өзүм ушул жердеши катары айылдан уккан, ушул мен кичинекей кезимде ушул мектепте окуп жүргөн кездеримде тартып эле билемин да, ал кандай советтик системага каршы күрөшкөндө. Ал советтик система деген абдан чоң. Мен мурда дагы бир передачамда Өмүрбек Чиркешевич Текебаев жөнүндө айта кеткенмин. Коомдук өтө белгилүү ишмер, ошол эле Советтер Союзунун кезинен баштап ушул азыркы современный Кыргызстанга чейинки эмгек жолунда, өзүнүн өмүрүндө элге ар кандай кызматтарды кылып келе жатат. Бул кишини ошол Конституциянын атасы деп коебуз. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү. Акыркы кездери 2016-жылдан кийин ушул Атамбаевдин конституциялык реформа жүргүзүү боюнча, конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгесине каршы чыгып, кандайдыр бир деңгээлде ошол киши менен пикир келишпестиктер болуп, андан кийин эле мамлекеттин ошондой каардуу аппараты ишке кирип, бул кишини Леонид Маевский деген эл аралык деңгээлдеги көз боемочу мошенниктин айтуусу боюнча доказательствосы жок эле, мынча $1 миллион бердим, анан бул жерде деп ошондой бир сөз үчүн анын тактоо доказательствосы жок эле камап коюшкан. Ушул Жээнбеков президент болгондон кийин чыгарды бул кишини. Бирок азыр дагы деле ошол мен башта айта кеттим, соттук процесстер бүтө элек. Ушул шайлоого чейин Садыр Жапаровду дагы, Өмүрбек Текебаевди дагы ушул урматтуу биздин чечүүчү органдар, ошол сот өкүлдөрү деп жатабыз, тез актап койсоңуздар, коомчулук үчүн бир чоң тарыхый жакшы бир адамдын жүрөктү жылыта турган, бир ишеним келтире турган чоң кадамдарды таштайт элеңиздер да. Урматтуу сот өкүлдөрү, сиздерде чоң реформалар жүрүп жатат деп жатабыз, башка нерселер жүрүп жатат деп угуп жатабыз. Менин кийинки бир передачамда ушул чыныгы элдик сот болуп иштеген киши жөнүндө айтмакчымын. Мен ошондой киши менен таанышып калгам. Мен ушул передачамдан кийин ушул соттор жөнүндө бир сот киши жөнүндө передачам болот да. Ошол урматтуу соттор,
ушул мен сиздерден суранып кетейин. Ушул эми сиздер көрөсүздөрбү, көрбөйсүздөрбү, балким бир балдарыңыздар айтып коеттур. Сиздердин колуңуздарда экен, ушул президенттин айтуусу боюнча дагы, башка эмелер боюнча дагы ушул соттор чечет, сот билет деп жатат. Демек, ушул Текебаевди биринчи маселе актагыңыздар, экинчи маселе даже өтө важный маселе Садыр Жапаровду ошол абактан чыгарып, мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, ата энесинен айрылды, Кара Чечекей кулунунан айрылды. Мындай бир оор тагдыр, оор сыноо ар бир эле пенденин башына келгенде кайрат менен көтөрүшү кыйын. Садыр Жапаров кайраты менен көтөрүп келе жатат. Өмүрбек Чиркешевич Текебаев дагы ошол түрмөдө жатканына карабай, сынып калбай, жадырап, жайнап, жакшы маанай менен чыкты. Ошол өзү айткан, алдын ала көрө билген, "Эй, Атамбаев, сен камаласың, ал эми мен жадырап, жайнап чыгамын" деп. Көрдүңүздөрбү достор, бул коомдук аба ырайыны алдын ала билүү, алдын ала көз ачыктык кылып, келечекти, саясий келечекти айта билүү ар бир адамдын колунан келе бербейт. Ошондой чоң саясатчылардын бири ушул Өмүрбек Чиркешевич Текебаев болуп эсептелет. Ушул эки мырзага, биздин эки ишенген кыргызды алдыга сүрөп кетет деп биздин ишеничибиз чоң адамдарга өзүңүздөрдүн пикирлериңерди айтып, активдүү катышып бергиле. Мен сиздерге дагы алдын ала рахмат айта кетемин достор. Менин кичинекей каналымда ушунчалык чоң талкууларды жаратып, активдүү болуп, кандайдыр бир силердин активдүү кошулганыңарды көрсөм, мен өзүмдү бактылуу сезип, бир ишти бүтүрүп жаткандай сезип, эми мен кандай ишти бүтүрүп жатам билбейм, бирок адамдарга жагып жатат да. Значит, силерге жактыбы? Силер кандайдыр бир ушул менин берүүлөрүмдөн сонун канааттануу, кичинекей бир ырахат алып жатсаңыздар, мен ошол нерсени тартуулаганга жан дилим менен даярмын достор. Анан баягы күнү бирөө жазыптыр, эгер сен блогер болсоң мен Гитлермин деп. Пожалуйста, Гитлер болгула, башка болгула. Мен өзүмдү эми бул блогер деген силер ойлобогула, баягындай концерттерди башкаларды көрүп эле күндө чечеңдеп сүйлөп. Эми блогер деген баягы өзүнүн жүрөктөгү нерселерин айтып, блокко чыгарып койгон нерсени адамды блогер деп коюшат достор. Мен ошондой деңгээлде кичине бир аз саясат боюнча азыр мына саясий абал кичине курчуп турат, шайлоо маселеси келатат. Ушул азырынча ушул нерселерди сүйлөп турсак достор, анан ошол аракеттенем силер каалагандай блогер болуп беришке. Мен өзүмдүн деле максаттарым бар достор, ушул Казакстан, Өзбекстандарга кирип, жакшынакай бир элдин алдыңкы жашоолорун, өзгөчөлүктөрдү, кызыктарды сиздерге тартуулап, дагы мындан дагы сонун сиздерге бир ырахат, канааттанууларды алып келүүгө, жаратууга мен ошондой нерселерди каалайм да достор. Азыр тилекке каршы бир мүмкүнчүлүктөрүм болбой жатат, чоң аппараттарды алууга же болбосо башка нерселерди кылууга. Бирок мен аракет кылып жатам достор, аракет кылып жатам, майнабы да чыгып келе жатат. Мен ишенемин, ошондой ар бир ишти берилүү менен жасасаң, анын натыйжасы болот да. Менин ишимде деле натыйжа болуп жатат. Аны өзүңүздөр көрүп жатасыздар достор. Үнүңөрдү берип койгула, ушундай голосованияга катышып, 1ден 10га чейин балыңарды берип, мен ошону күтөмүн сиздерден достор. Саламатта туруңуздар, жакшы, аман эсен бололук. Алдыңыздарда келе жаткан айт майрамыңыздар менен достор.